Өлкөдө жана облус аймагында топтолгон жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып, эфирде кечки жаңылыктар программасы. Студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштын бир катар өлкөлөрү, анын ичинде Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Оман менен Кыргыз жарандар үчүн эвакуациялык каттамдарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, министрлик маселени тынымсыз көзөмөлдөө кармоодо жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө кошумча маалымат берилет. Ошондой эле министрлик чыгыш мамлекеттеринин аймагында жүргөн жарандарга этият болууну, эл көп чогулган жерлерден жана кооптуу аймактардан оолак болууну эскертет. Каракол шаарында 120 мегаваттык жылуулук электр борбору курулат. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, күн мурун энергетика министри Таалайбек Ибраев Ысык Көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында курула турган жылуулук электр борборунун долбоору менен жеринен таанышты. Долбоордун алкагында кубаттуулугу 120 мегаватт болгон жаңы объекти прервалис көмөк чордону аркылуу электр тармагына кошуу маселеси каралды деп айтылат маалыматта. Борбор ишке киргенден кийин өндүрүлгөн электр энергиясы Каракол шаарынын керектөөсүн толук камсыздоого мүмкүндүк берет. Тоң районунун Туура суу айылындагы мектеп STEM багытындагы жаңы лабораториялык жабдуулар менен камсыздалды. Жаңы жабдуулар химия, биология жана физика сабактарында кеңири колдонулуп, темаларды терең жана түшүнүктүү өздөштүрүүгө чоң жардам берүүдө. Мурда кагаз бетинде гана түшүндүрүлүп келген көптөгөн тажрыйбалар эми окуучулардын өз колу менен жасалып, илимдин сырларын практика жүзүндө үйрөнүүгө шарт түзүлдү. Электрлик микроскоп биз муну менен жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн клеткаларын миллион эсе көрө алабыз, чоңойтуп көрө алабыз. Эми азыр Замандын талабына шайкеш келген бул жабдуулар окуучулардын сабакка кызыгуусун арттырып, изденүүгө, терең ой жүгүртүүгө шыктандырып жатат. Эми ушул окуу куралдарынын жардамында Тоң аймагындагы мектептер STEM тагыраагы илим, технология, инженерия жана математика тармактарын бириктирген окуу ыкмасын ийгиликтүү ишке ашыра алат. Лабораториялык иштерге байланыштуу болгону бизге темаларды түшүнүүгө жеңилирээк болуп калды. Мисалы, ушул микроскопту карасак, бул микроскоп менен бир канча миң эсе чоңойто алабыз. Жана органикалык өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын клеткаларынын бул органеллаларын көрө алабыз. Бул бизге чоң өнүгүү болду биздин мектепке. Биз сабактарды мурда түшүнчү эмеспиз. Азыр болсо өз колубуз менен курап көрүп, жасап көрүп, темаларды түшүнүп, жана билим сапатыбыз да жогорулап калды. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлүшү менен окуучулар сабакты теория жүзүндө гана эмес, практикалык негизде да өздөштүрө башташты. Бул ыкма билимди тереңдетип, түшүнүктү бекемдеп, жандуу тажрыйба аркылуу ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. STEM лабораториялык жабдыктары менен катар бизге ушундай панелдик доска келди. Бул панелдик доска аркылуу биз ар кандай материалдарды 3D моделинде көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Жабдыктары келишти лабораториялык 3 мектепке тең. Бул жабдыктар 3 миллиондон ашуун акчага келип атат. Бул проект Азия өнүктүрүү банкынын тарабынан каржыланган сектор өнүктүрүү долбоор мектептик билим берүү реформалоо боюнча иш жүрүп жатат ушул азыркы убакта. Бул аябай жакшы керектүү болгон окуучуларга, мугалимдерге. Эми бул мектептер башка мектептерге жайылтат. Түз жерге койгондо Тоңдогу Бөкөнбаев мектеби алгачкылардан болуп инновациялык билим уясына айланыптыр. Дээрлик 17 жыл окуучуларга жаңыча багыт менен сабак өтүүнүн үстүндө иш жүрдү. Учурда топтолгон тажрыйбаны жайылтуу максатында 3 мектепке усулдук колдоо көрсөтүп келет. Балким бир эле линзадан сындырабыз жабыкты, же болбосо бир эмес 2 линзадан сындырсак да болот. Тоң районунда учурда 27 мектеп бар. Билим берүү мекемелеринин басымдуу бөлүгүнүн имараттары жаңыланып, заман талабына ылайык шарттарда түзүлгөн. Азыркы тапта 2 мектептин катлабаны казылып, дагы 3 билим уясынын курулушу жүрүп жатат. Райондо жалпы 821 мугалим эмгектенсе, алардын 600-ü STEM багыты боюнча атайын окуудан өткөн. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району. Ысык Көл районунун Темир айылында жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду билдирди. Курулуш толугу менен аталган фонддун эсебинен каржыланып, жалпысынан 70 миллион
410 000 сом бөлүнгөн. Бала бакча 2 кабаттан туруп 120 орунга ылайыкташкан. Мында балдардын сапаттуу билим жана тарбия алышына бардык тийиштүү шарттар түзүлгөн деп айтылат маалыматта. Имарат керектүү эмеректер жана жабдыктар менен толук камсыз кылынды. Буга чейин бала бакчанын жоктугу айылдын негизги көйгөйлөрүнүн бири болсо, жаңы мекеменин ишке кириши менен бул маселе толугу менен чечилди. Бүгүн Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик чыгармачыл союздарынын жана илимий интеллигенциясынын форумунун экинчи этабы өткөрүлдү. Форумдун негизги максаты чыгармачыл союздардын потенциалын бириктирүү, улуттук маданий өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана мамлекеттик маданий саясатты ишке ашырууга сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргыз эли кылымдар бою руханий байлыгы, сөз өнөрү, илимге жана билимге болгон урматы менен айырбаланып келген. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү форумда уңгу жолдун негизги багыттары болгон таалим, тарбия, илим, билим жана маданият, мамлекеттик тил жөнүндө бир катар ойлор айтылды. Катышуучулар тарабынан Кыргыздын улуттук баалуулуктары баса белгиленип, бардык Ысык-Көл облусундагы район шаарлардын чыгармачыл союздары катышты. Бул форумдо Кыргыз Республикасынын президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен бирдикте мына уюштуруп жатабыз. Илимий интеллигенциянын ордосу катары, илимий интеллигенциянын очогу катары мына ушул университетте уюштурулуп жатат. Бул форумга жалпы Ысык-Көл облусундагы райондордон атайын ошол жерде форумдар өтүп, ошол жерде жыйындар өтүп, алгачкы этаптар өтүп, анан бул жерге ошол жерден делегаттар атайын өкүлдөр шайланып келип чогулуп отурабыз. Мына ар бир областтагы, ар бир райондогу делегаттар ар биринин көйгөйлөрүн, сунуштарын мына улуттук дем дүйнөлүк бийиктик боюнча өзлөрүнүн аткаруучу иштерин бардыгын ушул жерге бириктирип, бир кеп кереге кеңеш катары ушул форумду өткөрүп турабыз. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун негизги багыттарынын бири билим берүү тармагы. Келечек муундарга татыктуу билим, туура тарбия берүүдө уңгу жолдун маанилүүлүгү бар. Улуттук дем дегенге көңүл бургулачы. Дем деген сөз эмне? Дем деген дем алуу эле эмес. Дем деген күч, энергия ичке. Керек болсо өлүп баратканда дагы молдолор айтат, дем салып койгулачы деп. Демдүү жүрөсүзбү дейт. Демдүү иш кылалы дейт. Ушундан демилге деген сөз чыккан. Демек, дем деген сөздүн семантикасы, анын түпкү маани маңызы тереңде жатат. Ошон үчүн улуттук деп кыргыз элинин деми күчтүү болгон. Кыргыз элинин ушу деминде ынтымак болгон дейт. Жана башка маселелердин баары болгон дейт. Керек болсо мезгилинде Манас эпосунда азыр биз окутуп жатабыз. Манас эпосундагы биз айрым алешемдиктер бар. Албетте моюнга алып коюшубуз керек. Туура эмес окутуулар эмес. Мурда СССРдин убагында Манас эпосун формалдуу түрдө окутуп койгонубуз бар. Азыр андай эмес. Азыр ааламда шу заманына ылайыктап заманба окутуу технологияларын иштеп жүрүп. Форумга катышкандар айтылган ой толгоолорду кызыгуу менен угуп, кыргыз тилинин күнүмдүк жашообузда ажырагыс бөлүгү катары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Андыктан кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданияттын формасы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы туруктуу, мунай заттын кору жетиштүү көлөмдө бар. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга карабастан учурда Кыргызстанда мунай продукцияларынын баасында өзгөрүүлөр болгон жок. Бирок эгер бул чыңалуу дагы узакка созула турган болсо, дүйнөлүк рыноктогу баалардын өзгөрүшү өлкөгө өз таасирин тийгизиши толук мүмкүн. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү мунай зат компаниялары кадимки режимде иштеп жатат. Мунай базаларында жана май куючу жайларда калдыктар жетиштүү. Жеткирүү иштери үзгүлтүккө учураган жок. Акыркы жылдары курулуш материалдарынын түрү чыгып, өндүрүш көлөмү кеңейүүдө. Ак Суу районуна караштуу Маман айылында курулуш материалдарын өндүргөн жаңы ишкана ачылды. Газоблок чыгарган ишкана күнүнө 500 дана продукция өндүрүүгө кубаттуу. Адистердин айтымында бул импортко болгон көз карандылыкты азайтып, баанын турукташуусуна шарт түзөт. Газоблок акыркы жылдары турак жай курулушунда эң көп колдонулган материалдардан бири. Буга чейин аймакка бул продукция негизинен сырттан ташылып келчү. Эми жергиликтүү ишкана ички рынокту камсыздоону көздөйт. Чакан ишканада азырынча 4 киши туруктуу жумуш менен камсыз болууда.
Муну ачкан азыркы маалдын ушундай требованиясы бул газоблок. Ошон үчүн алып келдик бул станокту. Ошол элдер көнүп калды буга. 2-3 жылдан бери көнүп калды. Ошон үчүн алып келдик. Белки пеноблокто эмес да, бул технология российский да. Мындай качество жакшы. Бул станок бүт Россиядан келген. Ишканада дээрлик бардык шаймандар электр менен иштеп, кара күч талап кылынбайт. Стандарт боюнча бийиктиги 30, озуну 60, туурасы 20 сантиметр газоблок чыгарылат. Учурда күнүнө 500 дана газоблок өндүрүлүп жатат. Сырттан кумун тарткызып келет, биягынан болсо цементин тартат, транспортерный ленталар бар атайын шинектер менен. Анан өзүнүн химикаттарын кошуп анан ушундай калыптарына куюлат. Бул бир чылаганда бир калп толот да. Жайкысын күн жылуу кезинде 3000-4000ге чейин чыгарса болот. Ишкана ачылганына бир апта болсо дагы бирин-экин кардарлар келе баштады. Алардын айтымында газоблоктун башкалардан айырмасы үйдү жылуу кармайт. Үш алганга өтө ыңгайлуу экен, жеңил экен, жылуулукту кармайт экен. Баасы дагы бизге мындай болот, алууга болот да, мүмкүнчүлүк бизге. Башка строй материал алсак деле мындан 1-2-3 эсеге чейин чыгып кетет экен. Ага караганда муну жактырып атабыз, эми сала көрөбүз. Жаздын келиши менен ишкананын арышы кеңейип, дагы жумушчуларды көбөйтүү мерчимделүүдө. Бул курулуш тармагындагы көз карандысыздыкты камсыз кылып, аймактын экономикасын көтөрүүгө өз салымын кошот. Айзат Анарбекова, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Ысыкөл жаңылыктары. Каракол шаарындагы Ломоносов мектеби илимий билим берүү комплекс мекемесинин базасында түзүлгөн колледж IT кесиби боюнча адистерди даярдап келет. Аталган билим ордосундагы студенттер алган билимдер аркылуу долбоорлор менен иш алып барууга шыктанууда. Темага кеспешим токтолот. Илимум колледжинде 2025 жылдан бери IT адистиги боюнча жүздөгөн студенттер окуп билим алып келишет. Өлкөнүн ар кыл дубандарынан келген жаштар алдына максат коюп, түрдүү кыялдарын ишке ашырууга мында билим алышат. Бул жолу студенттер 6 ай аралыгында алган билимдерин практика жүзүндө сыноо үчүн долбоорлорун сунушташты. Мен IT колледжинин студенти болом. Менин колледждеги долбоорумдун аты Bookclub аттуу онлайн китеп сүйүүчүлөр платформасы. Менин сайтымдын негизги максаты бул деген китеп сүйүүчүлөрдү бириктирген жана кызыктуу мейкиндик түзүү. Азыр деген биз ушинтип сайттарды жасаганга үйрөнүп атып, келечекте стажерлор болуп, чоң компанияларда буюрса барып келип турабыз. Илимум колледжинде биринчи курсунда окуйм. Мен бул колледж тандаган себеби бул информатика тарабынан болгондуктан мен келечектеги кесибимди ошол тармакта өздөштүргүм келет. Биз биякта программирование сабагын өздөштүрүп келип атабыз. Жарым жылда сайттын өзүнүн түзүлүшүн жасап бүттүк. Экинчи семестрден баштап уже Python'ды өздөштүрүп келип атабыз. Аягында уже даяр сайт түзөбүз. Биз бул колледжди бүткөндөн кийин бизге 2 диплом берилет. Бирөө Кыргызстандын, бирөө Россиянын. Анан жакшы жери бул мектептеги сабактарды дагы анан колледжден программированияны дагы өздөштүрүп кете алат экенсиз. Орусиядан келип колледжде эмгектенген окутуучулар студенттер менен пикир алышып, алардын эмгектери менен таанышты. Кийинки кездери IT адистигине суроо талап армын болууда дешет адистер. Аталган билим ордосунда бир гана Ысыкөлдөн эмес, өлкөнүн дубандарынан да келип билим алышууда. Биздин Ысыкөлдөгү аймактагы ар кандай проекттер бар. Ошого карата мындай уже биринчи курстан эле даярданып программирование эмне деген боюнча, эми мисалы биринчи курста кээ бир студенттерибиз бар, эч мисалы компьютер менен колдонбогондор. Ошолорго эң оңой болот. Абитуриенттерге эч коркпой. Биздин колледжде мугалимдер чет мамлекеттен келгендер болот. Көбүнчө 9-классты бүтүрүп бизге тапшырса болот.
Кесиптик багыт берүү боюнча кыска убакыт аралыгында натыйжалуу долбоорлорду иштеп чыккан студенттердин аракетине шаардагы мектеп окуучулары да күбө болушту. Компьютердик технологиялар боюнча тереңден билим алган жаштар окуу жайды аяктаган соң Кыргызстандын жана Россия Федерациясынын дипломун алып чыгышат. Мугалимдер окуу жайды бүткөн студенттер үчүн иш менен камсыз кылуу жагы да колго алынганын белгилешти. Жанара Сагындыкова, Батыр Абиев, Каракол шаары. Шаар жергесине билим берүү тармагы өнүгүп жатканы менен элет жеринде бул маселе курч бойдон калууда. Дегеним Кереге Таш айылында мектепке чейинки билим берүү тармагы дагы деле курч. 2 бала бакча иштесе да калк өсүп жаткандыктан кезекте турган балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Жергиликтүү бийлик тарабынан кошумча корпус салуу маселеси азыркы тапта каралууда. Толук маалыматты кийинки сюжеттен толук көрө аласыздар. Кереге Таш айылында мектепке чейинки билим берүү тармагынын абалы курч бойдон калууда. Айылда 2 бала бакча иштеп жатат, бирок калктын өсүшү менен бирге кезекте турган балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Асман бала бакчасы 3 жылдан бери иштеп келет. Учурда ал жакта 100гө жакын бала тарбияланып жатса, дагы 35ке жакын бөбөк кезекте турат. Мекеме заманбап талаптарга жооп берип, балдарга алгачкы билим менен тарбияны берүүдө маанилүү ролду ойноп келет. Ушул бала бакчага келип иштегениме 2,5 ай болду. Бала бакча негизинен 2023 жылы ноябрь айында ишке берилген. Бала бакчада 15 кызматкер эмгектенет. Учурда 92 бала тарбияланып жатат. 35 бала кезекте турат. Негизи айылда бала бакчага муктаждык аябай көп. Очередте турган балдар көп. Буюрса ошол биздин бала бакчага дагы кошумча 3-чү тайпа ачылганы турат жакын арада. Экинчи мекеме Акшоола бала бакчасы азыркы учурда 75 бала менен иш алып барууда. Бирок бул жерде дагы кезекте тургандардын саны жетишээрлик көп. Айыл өкмөтү тарабынан кошумча корпусту куруу аракеттери жүрүп жатат. Эгер бул план ишке ашса, мекеменин кубаттуулугу кыйла жогорулайт деп күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Акшоола бала бакчасында 75 бала тарбияланат. Бирок айылда население көп болгондугуна байланыштуу ушул балдарга бизде орун жетишсиз болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө биз айыл өкмөтүбүз менен макулдашып, өзүбүздүн Кыдырак айыл өкмөтүнүн башчысы Талант Шалебекович дополнительный корпус ачууга ар кайсы булактарды издеп жатат. Өткөндө дагы губернатордун текшерүүсүнүн негизинде тапшырмасында ушул көйгөйдү айтканбыз. Ал киши дагы жеринен колдоп берүүдө. Бүгүнкү күндө ошону ишке ашырууга алгачкы пландарыбыздын катарына киргизип жатабыз. Адистердин жана ата-энелердин пикиринде бүгүнкү күндө бала бакчага баруу жөн гана калуу эмес, зарылчылыкка айланды. Бала бакчага барган балдар коомчулукка тез көнүп, өзүн өзү тейлөгөндүмдөрүн эрте өздөштүрүп, мектепке даярдыгы жогору болот. Ал эми бакчага барбаган балдар менен салыштырганда айырма асман менен жердей экени байкалат. Эгер айылдагы 2 бала бакчага тең кошумча имараттар курулуп, кубаттуулугу кеңейтилсе, Кереге Таш айылындагы бала бакча тартыштыгы толугу менен чечилет деп болжолдонууда. Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Атайнысы көл жаңылыктарына. Элибизге аттын кашкасындай таанымал алып манасчы Тыныбек Жапый уулунун 180 жылдык мааракесине арналган Манас таануу интеллектуалдык теле таймашынын райондук жана шаар аралык баскычы Балыкчы шаарында өттү. Таймаштын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын сюжетинде. Ыкылдаган Кытайды жеп алып тургандыр. Улуттук уңгуну бекемдөө, жаш муундун аң сезиминде тарыхый мурастарга болгон сый урматты арттыруу максатында уюштурулган бул таймаш окуучулардын билим деңгээлин, ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылык жөндөмүн сыноого багытталды. Бүгүн мына Куттуу Ысык көлдө Балыкчы шаарына келип атабыз. Манас таануу теле таймашынын жаш манасчылар сынагына кароо сынакта мен калыстык кылдым. Жакшы. Анткени бул Манас кыргыздын атасы. Манас баянын билген ар бир кыргыздын жигити кызы Манас баянын билген жакшы. Анткени Манас бул кыргыздын байыркысы. Манас бул кыргыздын азыркысы. Манас бул кыргыздын келечеги. Урааным Манас, улутум кыргыз деп Манастан үзүндү айтып жүрсө абдан жакшы. Анткени биз ушундай жашоого келишибизге Манас атабыздын салымы чоң. Манас таануу интеллектуалдык кароо сынагына жалпысынан 12 топ катышып, алар эпос боюнча суроолорго жооп берип, тарыхый окуяларды чечмелеп беришти. Таймаш ар бир этапта кызыктуу суроолор, логикалык тапшырмалар жана чыгармачылык бөлүктөрү менен коштолду. Балыкчы шаарында өтүп жаткан Манас таануу теле таймашында биз ушу бир жаңы өзгөчөлүк, жаңы бир нук киргизели деген максатта атайын көргөзмө алып келдик.
Бул көргөзмө кол менен жасалган, өзгөчө мындай дыкаттык менен жасалган сүрөт көргөзмөсү. Ал сүрөттө кийизге ушул Манас эпосундагы каармандар түшүрүлгөн. Ал жерде бир дагы мындай техника пайдаланылбайт. Адамдын кол эмгеги менен жасалат. Мындан тышкары Манас айттуу кароо сынагына 32 окуучу катышып, ар бири Манас эпосунан үзүндү айтып, манасчылык өнөрдүн өзгөчөлүгүн сактаада даңазалашты. Жаш манасчылардын аткаруусунда эпостун терең мазмуну көрүүчүлөрдү суктантып турду. Манас ооздон оозго өтүп, кылымдарды карыткан дүйнөдөгү эң ири эпостордун бири. Ал кыргыз элинин тарыхын, дүйнө таанымын, каада салтын жана руханий дүйнөсүн камтыган улуу мурас. Окуучулардын даярдыгы жылдагыдан жакшы. Айтайын дегенибиз, кезинде Балыкчы шаарынан жакшы мыкты республикалык башкычтарда орун алып келсе, ал эми ортодон бир үзгүлтүк болуп, азыркы учурда дагы да болсо ушул күчтүү уул кыздары чыгып келиптыр. Мен ойлойм, булардын жакшы жыйынтыгы областтык баскычта дагы, республикалык баскычта дагы булардын жыйынтыгын Балыкчы шаарынын намысын коргой алат деген үзгү ой тилектемин. Ал эми бүгүнкү таймаштын жеңүүчүлөрү алар областтык баскычка өтүп, областтык баскычтан өткөндөр республикалык баскычтан таймашууга жолдомо алышат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, уюштуруучулар тарабынан дипломдор жана сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара катышуучуларга дем берип, улуттук рухту даңазалаган майрамдык маанайда жыйынтыкталды. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан. Ушуну менен жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.